Мына ушинтип арадан бир жума убакыт зымыраган куштай өтүп кетти. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бул деген сөз кайрадан сиздердин назарыңыздарда Кыргыз мамлекеттик телерадио корпорациясынын Айкөл чыгармачылык өндүрүштүк бирикмеси жана Дил мирөөгө адеп ахлак маданий борбору тарабынан уюштурулуп жаткан Айыл кештери программасы сиздердин назарыңыздарда. Кутмандуу кечиңиздер менен. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эгер эсиңиздерде болсо, биз өткөн көрсөтүүдө дагы мына ушул Ош жергесинде, тагыраак айтканда Ош шаарында студенттердин жардамы менен даярдалган көрсөтүүнү сунуш кылдык эле. Биздин оюбузча эки көрсөтүүдөн ашпайт го десек, Кудай жалгап, үчүнчү көрсөтүүгө дагы бизде жем таштоочу тема бар экендиги монтаж учурунда байкалды. Бул деген сөз бүгүнкү биздин көрсөтүүбүз дагы мына ошол Ош шаарындагы кайсыдыр бир кымызканадан жаштар менен чогулуп отуруп, бүгүнкү күндөгү студенттер алып жаткан билим деңгээли жана алар эртең айылга барабы же барбайбы, алган билимдерин кайра элдин маданиятын, элдин экономикасын көтөрүүгө жумшайбы, же бүгүнкү студенттердин көз карашы башкача болобу, ошол жөнүндө сүйлөшүүгө аракет кылабыз. Айтмакчы, өткөнкү көрсөтүүдөн кийинки бизге келген кат кабарлардын көпчүлүгү биздин көрсөтүү туура багытта экендигин белгилеп, азыркы учурда студенттердин көпчүлүгү алган билим деңгээли жөн гана дипломчумун же болбосо илгерки советтик стереотиптен улам чыгып келе жаткандыгы байкалып калды. Сиздердин жазган кат кабарларыңыздарды бүгүнкү көрсөтүүдөн соңда биз эскертип өтөбүз, күтөбүз. Анткени сиздерден келип жаткан кат кабардын бардыгы бизге берилген мүмкүнчүлүктү туура пайдаланууга жардам бермекчи. Тагыраак айтканда, сиздердин кат кабарларыңыздан улам биз алдыбызга койгон максаттардын туура же туура эместигин ориентациялоого мүмкүнчүлүк табабыз. Анда, урматтуу телекөрүүчүлөр, аягына чейин биз менен болуңуздар. Назарыңыздарда Айыл кештери. Өзүм Нукаттын Кыргыз Ата айылынан болом. Ошол Кыргыз Ата орто мектебинде 2 жыл иштеп калдым. Коммерциялык класс ачканбыз. Ошондо биринчи эле окуучуларымдын суроосу ушундай болду эле. Гимназия деген, лицей деген эмне дешип. Анан кандай айырмасы бар деп. Ошондо мен үйгө барып изденип, эл агартуу журналдарын, орусча журналдарды, ушул билим берүүгө байланышкан журналдарды алып отуруп, случайно мен колума тийип калды. Ошол Санкт-Петербургдагы гимназиянын баягы окуу жүктөмдүү саат өлчөмдөрүнүн бөлүнүштөрү жөнүндө. Ошондо мен эмнени айткым келет? Эң көп өзү уклон боюнча математикалык гимназия, ушундай багыттагы гимназия болуп эсептелсе дагы, эң көп саат өлчөмү Божий закон деген сабак экен. Экинчи көп саат тил илимине, ошол тил боюнча француз тили, орус тили деген, разная речь деген сабакка көп берилиптир да. Анан үчүнчү анан математикалык багытка ылайыкташтырып берген экен. Ошону мен анан эми ошол ар дайым азыр иштеп Ош мамлекеттик университетинде иштеп турсам да 6-күндөрү үйгө барам. Ошол мектебимдин жанына өтүп кетип атып, Ак мектеп Кара жолдун боюндагы калыпсың сезимимди аппак бойдон деген бир жазган ырым эсиме келип өтөм. Анан адатта ар дайым барганда эле жогорку мааледagi Маматжан абама барып айтып, мен келдим. Эртең биринчи парам бар эле. Дүйшөмбү күнү эрте менен 6:30 багымнатка турганыңызда мен ала кетесиз. Өзү дагы белгилеп калат. Паланчанын кызы, паланчанын баласы толдук анда машина менен. Бирге кетебиз деп. Эрте менен бип дегенде чыгып, дагы кайрадан ишке келмей. Анан эми мени айткым келет. Ар бир адамдын мекени айылынан башталат. Анан өзү үй бүлө деген дагы чоң мамлекет. Ошол окуучуларды, мына студенттерди мен үгүттөр элем дагы, анан мугалим катары үндөр элем дагы камсанабаш керек. Келечекте мен ким болуп калам? Бул бир болгон окуяны айтайын. Кече бүгүн эрте менен келе жатып, артында кыздар келе жатат. Кимдин кызы? Кайсыда окуйсуң? Физматта деди. Мен мектепте иштеп калган адам катары, бизде физматтан көп адам жок, башкасына тапшырбадыңбы десем, кыздын акылына мен таң калдым да. Кыз айтып атпайбы? Биз эми башка адамдын бүлөсүбүз да агай. Ушул мектепте иштейбизби? Башка мектепте иштей пешене көрсөтөт деп атпайбы? Мен ошол кыздын идиректүүлүгүнө, акылына, ой жүгүртүүсүнө таң калдым. Биз оптимист болушубуз керек студенттер. Ушул келечекте жакшы окуш эле милдет эмес. Орто заар студенттердин санын көбөйтүп, кээде бар, кээде жок, кээде ач, кээде ток дегендей, студенттердин
келечегине мен 50% ишенет элем, алар убагы келгенде керектүү инсандар, үй бүлөсүнө, анан айылына керектүү инсандар болот. Чала сабат бүтүп алып, анан кийин дагы атасы жумушка талкат этиш керек да. Дагы жумуш таап бериш керек ага. Ошо бир нерсе койпой алып барып берип, дагы бир аз акча берип, анан кийин дагы жумушка орундашыш керек. Анан ошондойлорду бир аз уяткарып коюш керек да. Анан кийин мисалы мына биздин элибиздин бир чоң менталитет бар да. Мынтип карап туруп, элдин баары окуп атыр, менин балам да окуп калсын деп, ошо шыгы барбы, жокпу эптеп эле алып барып, 20 000 сом экен, мейли мен деле барып, элден кем калбай тапшыртып коеюн деп. Тапшыртып коет, анан кийин 4 жыл, 3,5 жыл, 4 жыл окугандан кийин студенттер кетип калат, баары окуй. Ошол нерсени да азайтса, мисалы саныбыз көбөйүп, сапатыбыз азайбаш керек да. Жана сан көбөйгөндө сапат азаят. Анан мисалы жанагы чала була окуганда эртең силерге конкурент болот. Менин курсташым барбочу да. Дайыма 2 окуучу. Анан 1-2 жылдан главврач болот районго. Биз кызыл диплом, жанагы отличник болуп окуп жүргөн биз жөнөкөй врачбыз. Атеги 2 окуп жүргөн бизден кийин бир 7-8 жыл окуп бүттү да. 3-4 жыл окуп бүтүп, анан бир күнү эметсек айтат, баланча главврач болуп калган деп. Анан ошо главврач аздыгы чейин эле главврач болуш керек, ушул тарапта. Айтпай эле да. Ошондой мисалы силерге жанагындай чала сабат окугандар, эптеп жүрүп окугандар, мисалы бир эле китеп менен бүтүрүп коет институтты. Ошондойлор келип силерге конкурент болот да. Бирөөңөргө ылайыктуу орун берет. Мисалы бир айдан 3-4 бүтсөңөр, дагы Бишкектен бүтүп келсе иши кылып көбөйсөңөр, анан кийин силерге орун жок, аларда орун. Мисалы бир жерде деле Бишкекте деле адвокат, судья, дагы прокурор, дагы бир нерсе болгонго деле конкуренция болот. Анда деле жанагы акча менен окуп аткандар келип ордуңарды ээлеп алышы мүмкүн да. Ошон үчүн менин оюмча мындай двоечниктерге кичине мындай орун болбош керек да. Мисалы студенттердин арасында бир аз жанагындай жек көрүү, кичине мындай кандай десе чыдабастык акыбал түзүлүш керек да менин оюмча. Анан биз жана патриот болсок, чынында патриот болсок, берден университетте ошондой шарттар болуш керек да. Ошондой студенттер окубасын, жөн эле убакытты коротпосун, жөн эле келип атасын да барагы, энесин да барагы, бекер эле мына студенттердин санын көбөйтүп, жаман начар адистердин санын көбөйтпөй тургандай, окубай тургандарды ушу акчаңды ал да жөнө сен дегендей бир шарт болсо деген эме да, кээ да. Байыркы дүйнөдө эле бир Платон айткан экен да, биздин заманга чейин. Азыркы жаштар эмне болуп калды деп. Анан кийин ошол мисалы үчүн азыр сиздердин биздин муунду күнөөлөп жатканыңыздарды мен ойлойм ушу закон ченемдүү эле көрүнүш деп. Себеби ошо байыркы дүйнөдө эле айтылып атпайбы? Анан кийин мына 60 000 студент иш менен камсыз болобу деп атасыз. Мен ойлойм бул жердечи бул ошо 60 000ден мындай бирөө жакшы, а экөө андан жакшы дейт. Мен ойлойм ошо студент 60 000ден жок дегенде ошолордун ичинен мындай коомдо болуп жаткан мындай өзгөрүүлөргө мындай бир өзүнүн ой жүгүртүүсүн айта алса, бул биздин ийгилигибиз эмеспи? Анан мындай сиздер сындаганда дагы мындай коомдук экономикалык формацияны мындай эске алып туруп сындасаңыздар деген ойду айткым келет да. Себеби азыр базар экономикасы болуп атат. Мен мисалы үчүн тарыхчы болуп бүтөм, адистигим тарых. Анан мен ошол айылга барып иштебейм, мисалы үчүн мен. Чындыгы 400 сом үчүн мен иштебейм да, чынбы? Ал азыркы биздин талап ага жооп бербейт. Мен айтайын деген ушул да. Атың ким? Самган. Камбар, чындыкты айтканга мен аябай ыраазы болуп атам. Эмнеге айылга барып иштебейсиң? Элестетиң, мына азыркы мисалы үчүн азыр Кыргызстанда бир акыркы эмелер боюнча бир адамга айына 1200 бу чыгымдалат. Ал эми ошо 400 сом жетет деп ойлойсузбу сиз? Мен жетпейт да. Мен жетет деп ойломок түгүл, мен билем ал жетпестигин. Жо, мен ошону айткым келип атпайбы?
азыркы мамлекет бизди эме кыла албайт да, эгер барса. Мына көрдүңбү, эми өзүң жана мага берген сын пикириңе өзүң жооп берип атасың. Экономикалык формацияны сен деле эске албайсыңбы, Ука? Мен ал эме кылып сиздер сынаганыңыздарды мен айтып атпайм, ушундай кылып эске алыңыздар. Урматтуу Өзбек ажы айтып кетти, саныңар көп, аябай деп. Бирок баягы диалектиканын закону бар, сан акыры барып сапатка өтөт деп. Анан кийин окуй берсин, 120 миңби, 200 миңби окуй берсин. Акыры ордун табат, жакшы окуган студент ордун табат. Анткени бир мисал катары айтып кетсем да, начальник болобу же бир директор болсун. Азыр эми баягы биздин көрүнүш биздин коомдогу өзүн тууганын алат, же бир тааныш, же акча аркылуу алат. Макул алсын. Бирок андай алгандан кийин ал же өзү иштеш керек болот, же чыныгы адисти алыш керек болот. Бул өзү коом ченемди, бул закономерность. Акыры келип коом керек эмес элементтерди өзү эле жок кылып коет, өзү эле кыркып салат. Мен да ушуну айтайын дегем. Балким мына ошол сапаты жок 10 студентти кереги жок адистикке окуткандан көрө мамлекет чыгынып туруп, кымбат болсо дагы сапаттуу кереги тие турган бир адиске ылайык студентти окутса оңойбу деген ойду айттым да мен. Бирок анда эгер 10-дун ичинен бирөөсүн гана окутуп, 9-ун окутпай койсок, жана да айтып кеттим мен, кайтада орто кылымга түшүп калабыз. Биздин мурдагы совет мамлекетине кирген республикалардын эң бир жетишкендиги элибиздин билимдүүлүгү. Тегиз билимдүү. Мисалы өнүккөн Кытайбы, Турцияда деле билимсиз бизге окшогон жаштар бар. Аларга караганда окуй берсин, макул. Эртең билимдүү юрист көчөдө эшик шыпырса жакшы эмеспи? Тамекинин калдыгын таштасаң, укугуң айтып берет, сен мынча штраф төлөйсүң бунун үчүн деп. Бул деле аябай жакшы нерсе. Мына сиз айтып атасыз, болор-болос университеттер ачылып жатат мамлекет тарабынан. Буга алар акчасын бекерден иштетип окуп жатышат. Ошону мамлекет ачпай койсо алар окубайт эле. Башка ушунча университеттин эмне кереги бар? Нормально өзүнүн сапатына ылайыктуу университеттер ачса болот. Бекерден если ошол университет жок болгондо алар бекерден болор-болбос университетке тапшырып окубайт эле акчасын кетирип. Мына сиз Ош мамлекет университетинде 60 миң студент бар деп атасыз. Бул студенттин өзүн булар кийин эмне кылат деп атасыз? Иштей алабы, өзүнө жараша ошо иш таап иштеп кете алабы? Бирок иштеп кете алат. Эмнеге дегенде коомдук айлануу болот. Сиздер эртеңер жашыңар улгайып, карыйсыңар, пенсия чыгасыңар. Андан кийин алар ордуну ээлеш керек да. Билимдүү адам эч качан кар болбойт. Бирок айтып атасыз, күрүч күрмөктүү болбойт. Анын ортосунда күрмөгү болот. Бирок ар бир билимдүү адам келечекте өзүнүн ордун табат деп мен ойлойм. Мен азыр сенин сөзүңөн улам бир ойго келип токтоп атам, карындашым. Илгерки Советтер Союзунун билим берүү системасындагы башталгыч мектеп, орто мектеп, анан жогорку окуу жайлары кетет, чынбы? Азыркы менимче жогорку окуу жайлар мына ошол башталгыч мектептердин да функциясын аткарып калды да. Ушул көптүгүн эске алганда. Ошон үчүн мамлекет болор-болбос университеттер ачар бериш керек да. Мисалы үчүн мына ал университетте кандай билбейм, мен түшүнбөйм да. Тамга таанытып атат тиши кылып. Не себептен юрист көп деп атасыз, чындыгында көп юрист. Бирок юрист мамлекет үчүн белгилүү бир санда гана юрист керек болушу мүмкүн. Туура, мамлекет үчүн белгилүү гана санда юрист керек. Бирок ошол юрист деген кесип ар бир адамдын өзү үчүн да керек да. Ошону эстен чыгарбашыбыз керек. Эле коом деп атасыз, коомго керек. Коомду ким түзөт? Бизге ошол адамдар түзөт. Эгерде ошол коомдун бир адамы сөз жок эле ошол кесипти берки кылбастан өзүнүн укугун билсе, ошо башкача айтканда ошо коомдогу башка бир юристке кайрылбастан өзүнүн укугун өзү коргой алса, берки юрист башкача айтканда атайын билимге ээ болуп келген, же болбосо иш таап алган юрист башка адамдын укугун коргосун. Анда кандай мамлекетке пайда келтирип атат? Ошондуктан менимче үкө наоборот тетиринчеси мамлекетке зыян келтирип атат. Мисалы үчүн илгери 20-чы жылдарда өткөн кылымда сабатсыздыкты жоюу программасы да. Азыр эми сенин сөзүң боюнча юридикалык сабатсыздыкты жоюш керек болуп атат, чынбы? Ал үчүн эми ар бир окуу жайында бирден юридикалык факультет ачыш керекпи? Мамлекетке ушул
Эми мен ойлойт элем, биринчиден эгерде канчалык экономикада деле конкуренция болсо өнүгүү болот да. Ошонун сыңарындай эле мисалы үчүн канчалык юрист көп болсо, юристтердин сапаты ошончолук жогорулайт да. Мисалы ала турган болсок, мен өзүмүн эгерде жумушка кире турган болсок, эки эле юрист барбыз да, өзүбүздүн райондон. Эки эле юрист барбыз да, же болбосо бир эле юрист бар, ошол юрист айтат, мен эгерде бул жерде бул жерде өтсөм да иштейм, өтпөсөм да. Аттестация болсо да болбосо да өтөм дейт да. Себеби дегенде менден башка конкуренция жок деп ал уже өзүн эркин коюп эчнекеге карабайт да. А бирок ошол бир адамдын ордуна 4 адам барды деп коелу. Ошол 4 адамдын ичинен ошол жумушка орношуш үчүн колунан келген аракетин, башкача айтканда билим алабы, же болбосо эгерде аттестация жолу менен өтө турган болсо, ошого болгон мүмкүнчүлүгү жумшайт да. Ошондуктан бул жерде конкуренция бир гана башка нерсе үчүн эмес, адамдардын өзү үчүн да керек. Рахмат. 10 студенттин бирөөсү окусун, калган 9-у чыгып кетсин деп атабыз. Ошол окубай койгон 9 студент каяка барыш керек? Же иштей албайт? Мен ойлойм, бул 9 студенттин ушунчалык мамлекет көп кабыл алып аткан себеби алар бекер жүрбөй, ушу студентти күн менен алаксып жүрсүн деп атса керек. Эгер студентти күн менен алаксыбаса, алар бекерди бар жоктун бар жогу бекерчиликтен чыгат. Жана кылмыш дагы бар жок ушун бекерчиликтен чыгат. Ошон үчүн студенттердин көп кабыл алганы ушул себептен болсо керек. Туура. Бекер жүрүшпөсүн, кылмыш азайсын. Бул ойду мамлекет да ойлоп атат, ата эне да ушуну ойлоп атат. Бардыгы деле ошо эптеп алдап бири-бири алактап туруш керек болот да. Ошон үчүн азыр студенттерди көбөйтпөйбүз атат. Кантип азайта алат? Мисалы мен ойлойм, эгер азайтыштын себеби бир жолу бул завод фабрикаларды иштетиш керек. Студент болбосоң дагы ошол жерде иштеп өзүңдүн наныңды табат элең. Мен студент бул келечектин түркүгү дегенден алысмын. Анткени чөнтөгүнө бир дептер салып, бир семестр чыгып барып, бир дептерин бир семестр үчүн көтөрүп жүргөн студенттер бул келечектин түркүгү боло албайт. Бул студенттер бүгүн эмес, эртең эле бүтөт. Эртең бүткөн жерде дагы булар коомду жакшы иш алып бара албайт. Диалектиканын закону бар эмеспи? Сандан сапатка өтүүнүн жана өзгөрүүнүн закону деген. Ошон үчүн студенттер бул сандан сапатка өтөлү дейм. Студенттин келечеги жөнүндө сүйлөштүк, студенттин портретин түзгөнгө аракет кылдык. Менимче аздыр көптүр кичине мындай бир үрүл барал, мындай бир бейне пайда болгондой болуп атат да. Эми мына ушул бейненин каарманы ушул студент эртең айылга барабы? Мына жана Капар айтып кетти. Камбар айтып кетти жана, мен айылга барбайм дейт. Бул эми бардыңардын оюңар эмес да, чынбы? Ушуга карабастан айылга барам дегендер бар. Эгер барсаңыздар себеби эмнеде? Айылга барам дегендердин, барбайм десеңиздер, анын себеби эмнеде? Эми мен айылда о кичинемден бери 15 жыл айылда өмүр сүрдүм да. Демек айылдын немеси менин канымда бар. Негедир шаарда ушунчалык мен өзүм неме алсам да, мен айылыма неме алышым керек, барышым керек. Эми айылга барасың. Эмне үчүн? Айылга барам. Мен азыр айтам азырында. Себеби биз айылдын турмушунда көрүп өттүк. Анан кийин эми бул жакта дагы жалпы эле мына ушул жеке өзүбүздүн студенттик деңгээлде гана өткөрбөй, бул дүйнө боюнча дагы биз дүйнө элдеринин маданияттарын башкаларында бүт бардыгын окуп атабыз да. Неге биз баягындай психология, эконом теория жана укук биздин факультет башка болгон менен дагы ушундай сабактарды неге өтөбүз? Анан ушундайларды биз өтүп алып, математиканы өтүп атабыз. Биздин кесипке тиешеси жок болсо дагычы, ушундай билимди алып туруп бизди айылга барып элетти көтөрө албайбыз? Неге эл немесиндей дыйкан болуп ушундай билимди алып туруп, же болбосо сабакка барбай туруп, ошол тетрадты жалаң бир эле тетрадты сумка же болбосо чөнтөгүнө салып барып, келип ошол нерсени угуп, укпай отурса деле барып алып туруп, ошол дыйкан бала менен же болбосо өзүнүн классташы менен ошол теңтиш боло алабы? Андан болсо да кичине болсо дагы айырмасы болот да. Маданиятты көрдү, культурологияны окуп атат. Кудайга шүгүр мына немени айылды салтын көрдү. Андан кийин ошону көргөндөн кийин студент болуп алып туруп, мынакка келип алып туруп эле дискотека анда мындай деп немелерде өзүнүн орус пейлине өтүп кетпейт.
ошондой болсо дагы бакында культурологиянын өтө каадасаат кыргыздыгын унутпады. Ошондой мен айтайын дегенимче, эми биз ушундай нерсени алып туруп, неге биз неме кыла албайм? Мен жок дегенде барам дагы өзүм башка элге неме кыла албасам да мен өзүм досторума бир нерсени айта аламбы, түшүндүрө аламбы? Бул жактан оюна кошулуп, айылыма барам деп айтат элем да. Анткени биз ошол ар бир адам өзүбүз айылда төрөлүп, айылда өсүп, ошол жердеги мындай окуу үчүн ошол жерде ата-энебиз жөнөткөндөн кийин биз да бул жерде өзүбүзгө керектүү билимди алып, барып өзүбүздөн кийинкилерди да ушинтип даярдап ушул жака жөнөтүшүбүз керек да. Ошон үчүн мен айылга барам деп айтат элем. Андан кийин айылга барганда силер иш таап кете аласыңарбы деген маселе боюнча айта турган болсок, эгерде биз бардыгыбыз өзүбүзгө ишенип, өзүбүз жакшы окусак, мисалы үчүн ала турган болсок, мен өзүмдүн айылыман математика спесинде окуп атсам, өзүм азистигинде 10-15 математика азистигинде окуп аткан адамдар болушу мүмкүн да. Эгерде мен ошончалык эле өзүмө ишенип, өзүм жакшы окуп, эмне кылсам конкуренциянын негизинде, мындай талаш тартыштын негизинде баарын жеңип чыгып, мен ошол жерде иш таап кетишим мүмкүн да. Ошондой эле бардык студенттерге айтат элем, мына Ош боюнча 60 000 студент бар деп атат. Эгер ошо 60 000 студент азыр бар болсо, значит 5 жылда 60 000 студент бүтөт экен да бизде, туурабы? Ошо 60 000 студент бүтсө, ашып кетсе 12 спес боюнча бүтөт, туурабы? Ошондо ар бир кесип боюнча 5000ден студент боло турган болсо, аларга бир 500 кызматчы орун бар болсо, ар бир адам үчүн ар бир ишке 10 адам талашат экен да. Ошо 10 ишине мен ишенет элем, эң күчтүү өтүп, эң күчтүү отурат дагы ошол жерден анан кийин айылда ошол эң күчтүүлөр көтөрүлүп кетет.
ата мекен, эне нур. Биз Кыргызстандын гражданы катары кайсыл жерде болбосун, айылдабы, шаардабы, өзүбүздүн мекенге болгон патриоттук сезимибизди күчөтсөк, айыл менен шаар бул бири-бири менен тыгыз байланышта. Биз аны шаарсыз айылды, айылсыз шаарды экөөбүн бири-биринен ажыратып кое албайбыз. Ошондуктан биз өзүбүздүн кесибибизге ээ болгондон кийин жанатан бери айтылган ойлорго кошулайын дагы, чыныгы билимдүү инсандар гана келечектин ээлери болот жана алар биздин коомдун алдыга алып кете турган инсандар. Кайсыл жерде болбойлу өзүбүздүн мекенибиз үчүн бир пайдалуу иш кылууну ойлойлу. Шаарда болобу, айылда болобу? Сен айылга кетесиңби? Мен өзүм бактымды шаардан издеп көрөт элем. Эмнеге айылга баргың келбейт? Айылда эми азыр ар түрдүү себептер бар да. Себеби биринчи айылда барсаң өзүңдүн кесибиң боюнча жумуш таба албашың мүмкүн. Кесибиң кайсы? Мен өзүм ошмунун биология факультетинде окуйм. Ким болуп чыгасың? Биология мугалими, Биолог мугалим болуп чыгам. Айылда биология мугалимине иш жок дейсиңби? Айылда болушу мүмкүн, бирок анын акысы же болбосо финансы жактан канааттандырбашы мүмкүн. Сен шаарда, может айылда өзүң дагы мындай эки жакты способный карап иш кылсаң болот да. Эми шаарда сен алган билимге ылайыктуу мына жана конкуренция деп атасыңар го. Сен ошол 10 кишинин ичинен шаарда жеңип иш таба аласыңбы ука? Мен табам деп гарантия бере албайм, бирок бул аракет кылсаң берекет деген бир жакшы сөз бар да. Канча жылга чейин аракет кыласың? Канча жылга чейин? Мен өмүрүмдүн аягына чейин аракет кыла берем. Эми ошондон көрө айылга барсаң пайда көбүрөкпү дейм да. Айылга барсам мен айылга барбайм деп общественный аны талашкан жокмун. Бирок айылга барсам дагы, может ал жерден таба албай калышым мүмкүн мен. Ага эртеңки күнгө эч ким бүгүн гарантия берип айта албайт. Кооз сөздөргө өтө баштадык. Граждандык парзыбыз, айылга барышыбыз керек деп. Баарыбыздын оюбуз эң негизги мындай каалаган нерсебиз татыктуу жашоо. Же буга каршы адам болбосо керек. Бирок ар бирибиз ошол кылган кызматыбызга, жасаган эмгегибизге жараша акы алып татыктуу жашасак деген ойдо окуп жатабыз баарыбыз эле. Анан кийин мен бул самаганга кошулам. 450 сомго барып кантип татыктуу жашоо болсун айылда. Айылда эң эле социалдык жактан корголбогон группа бул мугалимдер. Анан кийин кантип эле баарыбыз ушу айылга кетип берели, айылга барып эле иштей берели. Мамлекет биринчиден шарт түзүп берсин. Ошол биз татыктуу жашоого ылайыктуу акча бере алсын, акы бере алсын. Ошондо гана мен айылга кетем. Айылда ушу балдарды окутам деп айтсак гана жарашат. Анан кооз сөздөрдөн алысыраак болсок. Майлы ука. Анда хуник сөздөн сүйлөйлү. Эми шаарда сен билим бере турган деңгээлиңди канча сомго баалашың мүмкүн өзүң? Эми жана айтпадыкпы, конкуренция жөнүндө айтылып эле атат. Мына ушу мугалимдер рынок труда деп коелу да, мугалимдерди бөлүү же болбосо кандайдыр бир мүмкүнчүлүк түзүлсө да, конкуренция деп аткан жана өзүңөр айтып атканда, сен өзүңдүн билим бере турган деңгээлиңди канча сом деп тариф коет элең? Мен ушунчага ылайык мен бере алам ушу билимди деп. Билим эч качан акча менен бааланбайт, бирок мен ойлойт элем, мен мынча сомдук билим бере алам деп. Анда өзүң айтып атпайсыңбы, эгерде сен билим бере турган мүмкүнчүлүгүң акча менен бааланбаса, айылга бара бербейсиңби анда? Жок. Мен айтып атат, мен бул ойду айткым келип атат. Мен ошол берген эмгегиме жараша акы алгым келип атат. Мен бирок эмгегиңди канчага баалайт элең мисалы үчүн? Аны эми сом менен канча экенин, кандай экенин мен баалап айта албайм. Мен просто ошол татыктуу жашагым келет. Ошол эмгегиме жараша акы алып, ошол деңгээлде каалаган деңгээлимде жашагым келет. Ал эми сиз айткан баягы азыркы мамлекет баалап кой 450 сомго агайды мугалимди. Бул баалоо туура эмес да, же сиз туура деп эсептейсизби? Мен айтат элем, мисалы үчүн илгери мугалимдер 200 грамм нан үчүн деле билим берип келген. Эгер туура айтсак согуш убагындачы. Ошондо деле мамлекет баалаганда, бу жерде сен берген эмгегиң, айылга берген эмгегиң, бул 450 сом деген бааланган баа эмес да бул. Сен чыгарган сапаттуу окуучулардын саны, сен берген билимдин деңгээли. Мына. Туура айтамбы? Эң туура айтып атасыз, бирок 200 грамм нан үчүн деле иштеген мугалимдер болгон. Бул ал убакыт менен бул убакыт салыштырбасак, анан кийин мен эмне үчүн айтып атам? Мисалы, айылдан бизге сабак берген эжекелерибиз азыр базарда отурат. Бул деген жаман көрүнүш. Эгер ошол мамлекет татыктуу баалап, ошону
жеткиликтүү акча бере алса эжекебиз чыкпайт эле базарга, отурбайт эле. 20 жыл, 15 жыл иштеген мугалимдеримди мен азыр көрүп атам. Мен деле окууну бүтсөм, ушул шаарда эле калсам деп ойлойм. Анын бир себеби бул айыл жеринде деле эгерде татыктуу ошо мамлекет мугалимдердин айлыктарын жакшы пландаштырса, мугалимдер да ошого татыктуу иштеп берсе, ошо пландаштырса мугалимдер татыктуу иштеп берет эле да. Себеби айыл жеринин көптөгөн ушу адистер, кесип ээлери качып жатат, соода иштерине барып жатат, ошо мамлекет жакшы пландаштырбай атат да. Ал эми шаар жеринде бир кыйла кандай жакшы шарттар түзүлгөн. Мындай окуучуларга мисалы сабак берсең дагы көргөзмөлөр, шаардын иши шаарда баардык нерселер жакшы шарттар түзүлгөн. Ошол бир кыйла шаар жакшы болуш керек деп ойлойм. Айылга барып ал жаратып иштеби, же жөн эле айылга бардым, өзүмө милдет аткардым, окудум келдим деген болду. Же белгилүү деңгээлде элге, ошол жаштарга канчалык деңгээлде пайда кетет. Ошондо турат да. Эми айылга барбай шаарда калам, тиги бул ишти кылам деп качып аткан жаштардын бир гана себеби бар да. Менин жеке көз карашымда. Айылда биринчи кезекте мектепке барган жаш окутуучуларды айлык канааттандырбайт, социалдык коргоо начар. Менин жеке көз карашымда Кыргызстандагы жаштарга болгон идеология, жаштарга болгон социалдык маселени өзгөртүш боюнча мамлекеттик белгилүү программа жок. Эгерде бизде жаштарды социалдык коргоого, жоксо жаштардын бир идеологиясы болсо, буларга шарт түзүп бериш керек да. Кандай шарт? Менин жеке көз карашымда айыл жерлеринде жеке частный мектептерди пайда алыш керек. Мисалы мына мен билем, Жалал Абад областында Борпы деген жерде бир миллионер киши бар экен, өзүнүн жеке менчиги бар да, частный. Ошол зарплатасын өзүнүн жанынан төлөйт дагы. Ошол жердеги мугалимдер бүт ошол тегеректеги мектептерден чогулган эң күчтүү мугалимдер иштейт. Жаштарды айылга тартыш үчүн анын белгилүү деңгээлде механизмдер иштеп чыгыш керек. Мисалы мен эгерде миллионер болуп калсам, бүт райондогу ошол жердеги күчтүү мугалимдерди мен ошо мектепке чогултмакмын да. Ошол жерде лицей же башкача формада кылып туруп, анан зарплатасын көбөйтүш керек. Маселен, чындап келгенде Кыргызстанда билим берүү системасында окутуучуларды социалдык коргоо эмгек акысын төлөө начар да. Бир эле мектеп эмес, вуздарда эле 450 сом, 455 сом да. Мындай караганда вуздарга салыштырмалуу биринчи кезекте айылда мектептеги окутуучулар, мугалимдердин зарплатасын көтөрүш керек. Болбосо маселе чечилбейт. Жөн эле биздин баш чыгарткан нерсебиз болот бул. Мына бир мезгилде мына коом улам жаңыланган сайын жаңы проблемалар келип чыгат экен да. Бир мезгилде биз ушул кыргыз жаштарын шаарга калтыруунун жолун издедик эле. Ал эми айылга кетире албай атабыз. Чындыгында бүгүн айылга баруу, ошол жерде айылдын экономикасын, айылдын социалдык турмуш шартын өнүктүрүү азыркы жаштардын мойнунда да. Ошон үчүн мен бир нерсе дайым айылга барган сайын жүрөгүмдө эзген нерсе бул айыл мектеби. Айыл мектебинин абалы, ошол жердеги мугалимдердин баягы билимге суусап, ушу ынтызар мотурайган улан кыздардын абалы. Ошон үчүн мен бул жерде айыл жөнүндө кеп кылганда баардыгыбыз өзүнчө бир мындай бир ностальгия менен эстей турган баягы Керим Тураповдун ырында бар го, апаларды жапкан ысык нандын илеби, жаңы саамал сүттүн жыты, дамы. Ошон үчүн бул жерде мына шаарга жаңыдан келип, шаарга үйрөнө албай турган студенттер, шаарга көнүп кеткен бизге окшогон кайсы бир акындын ыры бар, ат көрбөгөн аталар, ат мингебеген аталар ат көрбөгөн балдарын багып жатат деген. Ошо баягы алгачкы шаарда калсын дегендер ат минбей калып, андан кийин атты көрбөгөн балдарды багып аткан кыргыздар жөнүндө кеп болуп атат да менимче бүгүн. Ошон үчүн мен бүгүн ошол кыргыз айылынын бизде мисалы үчүн 70%га жакын калк ушул айыл жергесинде жашайт. Жаштар, ошол жерде мына жаш окуучу балдар буга чейин мына 2-3 жылдан бери бизде практикаланды эле. Президенттик атайын программа болуп, айылга бара турган жаштарга жакшы бүткөн эң ырак айылдарга баргандарга 1000 сомдон президенттик стипендия берилген учурлар да болду. Анан айрым бир мыкты айыл өкмөттөрү эгерде жаш жубай педагогдор болгон болсо, мугалим күйөөсү дагы, келинчеги дагы мугалим болсо, аларга үй менен камсыз кылуу жана башка ар түрдүү социалдык жактарды шарт түзүп берүү дагы проблемалар да каралган эле да. Менимче ошол айыл өкмөттөрү дагы кызыгдар болуп, өздөрүнүн айылынан чыккан
бирок баягы азыр айтып аткан айылга кеткиси келбеген балдарды кызыктырып кайра айылга жетелеп баруу жагын алар да караш керек. Анан айыл дегенде ар бир адамда патриоттук сезим да болуш керек менимче. Өзүнүн айылынын, өзүнүн кичи тууган же ата мекенин көтөрүү патриоттук сезимине чакырар элем дагы. Мен бизде негизинен 70% жакын педагогдор, анан мына биздин медиктерди дагы ушул айыл жерине иштөөгө чакырар элем. Анан мисалы өзү негизи мусулман баланы окутушпарбыз да. Анан биз барып айылды үгүттөп чыксак, 5-6 мугалим жаштар мына силерге окшогон. Келгиле, биз силердин балдарыңарды жакшы окутайлы. Анан бирок силер бизге мына 1 жылда жарым кой мисалы же 2 жылда 1 койдон бересиңер ар бир балаңар үчүн. Анткени бул парыз да. Өзү негизи мисалы ата-эне балдарын окутушпарбыз. Эмне үчүн мамлекет окутуп бериш керек? Бала сенин көзү, анан кийин мамлекет окутуп бериш керек. Бул социализм болгондо ошондой деңгээл ошондой болуп калган. Анткени мамлекеттин күчү көп болчу, акчасы көп болчу, жанагы кендери бар болчу, дагы башка болчу, келип турган. Анан азыркы шарттарда күчү жетпейт. Канчалык биз ил азакта күчү жетпейт. Бирок балдарды окутуш керек. Силерге жумуш керек. Ошон үчүн жанагындай реформатордук кыймыл болуш керек да. Мисалы бир айылда эксперимент болуп, мисалы бир 10 чакты мугалим сүйлөшүп туруп, айылма үймө үй кыдырып, мына балаңы окутушпарбызбы? Кел жакшылап окутайлы, биз базарга барбайлы да балаңы ушу жакшынакай адептүү, тарбиялуу, жакшынакай инсан кылып чыгарып берели. Эгерде 500 сомго биз кантип бир бутубуз менен базарда, бир бутубуз менен берде кантип окутмак эле балаңы? Ошон үчүн мына ичкен арак ичип кеткен балдар көп, бузулуп кеткен балдар көп, кыздар көп болот да. Себеби дегенде мугалим Нидаятага дегендей өзүнүн балдарын багыш керек болот, өзүнүн тиричилигин жүргүзүш керек болот. Жанагындай айткандай татыктуу жашаш керек болот да. Бирок ошону биз айылда деле табылат мүмкүнчүлүк. Баары эле жакырланып кеткен жок. Тойлорду көрүп атабыз. Кече күнү көрдүк, бир тойдо 6-7 жылкы мингизди да. Алып келип эле мингизип атат, улам чапандарды жаап атат. Бир 3 саат бою ошо улам алып келет да ар кимде. Дагы жанагы корзиналар дейт, жана себет 3000 сомдон себеттерди алып келет бир тойдо. Ушунчалык көп акча. Анан кийин өзүбүздүн балабызды окутканга акча жетпей калыптырбы? Ошон үчүн мисалы биз мүмкүн ошо силерден чыгар бир эме келип бир айылдан баштап жанагы дүйшөн жасагандай реформатордук кыймыл жасасаңар мүмкүн ошондой болоттур. Анан бирок жеңилдикти издеп эле кача берсе, качанга чейин качып жүрөсүз? Менин оюмча. Убакыт деген таш бор экен, сиздер менен канчалык баарлашып, канчалык кумар, ушунчалык бир көңүл жеңилдеген менен эфирдик убакыт аягына чыгып атат. Бүгүн бизге көңүл буруп келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Бизди аягына чейин көрүп, биздин оюбузга каршы болсо дагы, биздин оюбузду колдосо да биз менен биздин каналда көрүп турган телекөрүүчүлөргө да рахмат. Эсиңерге салып кетели, бүгүн Айыл кештери программасынын жамааты, чыгармачылык жамааты Ош чергесинде ушул студенттер менен маек өткөрдү. Анда келерки жекшембиге чейин саламатта бололу. Бир гана мен ушу айтып кетчү нерсе, адаттагыдай эле урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин койгон тема сиздердин ичиңиздерде бир пикир пайда кылган болсо, бизге кабарлап коюуну унутпаңыздар. Биздин даректи буюрса режиссер көрсөтөр. Анда деги эле Кыргыз Республикасынын студенттерине мен жеке өзүм мурдакы студент катары айтар элем да. Кооз сөз деп айтпаңыздар, бирок айылга кетели. Эгер шаарда калам деген оюңуздар болсо, биринчи ойлонуп көрүңүздөр, шаарга сен керексиңби? Айылга керең дейт. Саламатта болуңуздар.